Вот если срок, например, АКШга виза алуудагы убакыт маселеси ишкер Равшан Батырбаевди абдан тынчсыздандырууда. Документ алуу үчүн ал консультанттан жол жобосунун майда чүйдөсүнө чейин сурап жатат. Себеби Равшан Батырбаевдин быйылкы жылга чоң пландары бар. Ал өзүнүн бизнесин кыялдар орундалган өлкөдө кеңейтүүнү каалайт. Бизнес-виза нужна будет для путешествий по Америке. Азыр эң башкысы визаны 10 жылга чейин бериле турган болуптур. Бул биз үчүн сонун жаңылык. Себеби мен Америкадагы тажрыйбалуу бизнесмендер менен иштешип, аларды өнөктөш кылгым келет. Анан ушул планымды аягына чейин ишке ашырууга документтер тоскоол болбош керек. 10 жылга берилгени сонун болуп жатпайбы? 1 жылда же 5 жылда визанын мөөнөтү бүттү деп кайра жасатып убара болбойсуң. Эми Кыргызстандын жарандары Америкага 10 жылга туристтик жана бизнес визаларын ала алышат. Буга чейин документ 5 жылга гана берилип келген. Мындай мүмкүнчүлүктүн негизинде Кыргызстандын жарандары Америкада, ал эми Американын жарандары Кыргызстанда эркин жүрө алышат. Прекрасно, что нашим гражданам не нужно будет. Бизде Америкада машина, техника жана башка буюмдарды буйрутма берип же АКШга каттап иштеген жарандар көп. Баарыбыз эле билгендей бизнесмендер жана саякатчылар үчүн убакыт бул эң маанилүү. Ошондуктан бул 10 жылдык виза аларга ыңгайлуу болот. Себеби 10 жыл ичинде 6 ай Кыргызстанда, 6 ай Америкада жүрүп эркин кирип чыгып иштешет. Анан дагы мындай документ конференция, конгресс жана семинарларга катышкандарга да абдан сонун жагдай түзөт. Кыргызстан дароо эле паритеттик негизде мындай чечимге жетише алган жок. Бул үчүн Америка менен өткөн жылдын башынан бери бир катар сүйлөшүүлөрдү жана жолугушууларды жүргүздү. 10 жылдык виза болгондо биздин жарандар кичине жүрөктөрү тынч болуп, бул мыйзамсыз миграцияга дагы элдер Америкага, Мексика менен барат элем, тяга менен барат элем дебестен 10 жылдык визаны акырын алып алып, 6 ай Америкада, 6 ай Кыргызстанда жүрө берет. Виза берүү, виза таризөө бул ар бир мамлекеттин өзүнүн жеке иши. Бирок биздин маалыматка ылайык, азыркы учурда кыргыз жарандарына отказ өтө эле аз. 60-70% жарандар визаны алып жатат. 10 жылдык визаны, туристтик жана ишкердик визанын үстүнө токтоп калбаштан министрликтин жетекчилиги тарабынан тапшырма коюлган. Азыркы учурда окуу визасын 5 жылга көтөрүү боюнча, узартуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Анда жыйынтыгы боюнча расмий түрдө жарыялайбыз. Мөөнөттү узартуу менен бирге консулдук жыйымдардын баасы да кыскартылды. Мурда виза 205 АКШ долларга жасалып келсе, эми кыргызстандыктар 185 долларга эле ала алышат. Кыргыз Республикасынын паспортунун ээлери үчүн B1, B2 визаларына арыз берүү үчүн 20 АКШ доллары өлчөмүндөгү төлөм алынып салынды. Америка Кошмо Штаттары саякаттарды жеңилдетип, америкалыктар менен кыргыз элинин ортосундагы байланыштарды тереңдетүүгө умтулат. Тышкы иштер министрлиги мындай узак мөөнөттүү визалардын берилиши мыйзамсыз миграция агымынын азайышына алып келерин болжоодо. Белгилей кетсек, расмий маалыматтар боюнча Американын штаттарында 40 миңден ашуун кыргызстандык жашайт. Бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 60 миңге чейин жетет. Акмөр Нурдинова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.